Жастарбы? İşe dairden otasınar mı? Ekilsmen'e girelim. Özgürlüğün bir solunlar sıklaştığın olsaydı genel olmalı. Al tizolu janагы эмелерге көптүн эткен бул жерде көбүнчөлүк келип кеткен амбулатордун жакшы эле. Şarkın bağımsızlığı adetleri okusu gerekiyor, obur olmuş gerekiyor. Emeğe kana bildirge biliyorsun. Bugünden başlayıp bir ay, 25 Ağustos'ta düş gerek. Nasıl? 25 Ağustos'ta bir tolga. Yok, adres ne yapar? Kaç sene varsın? Bostura gerek ya. Hatta kampanya hatta gelin var. Bu bayağı kesin bu müddet var. Хорошо, Аллада. Контроль метро. Кылгыбыз керек дагы, анан кийин 25 августта биз бул жерде ачылды деген мындай маалыматтар болушу керек да. Акча каражаттын баары чечилген, маселе жок, өңүрсү баары жакшы. Бүгүнкү маселе боюнча айта турган болсок, эми шартты акыбалдын баарын өзүңүздөр угуп көрүп атасыздар. Өзүңүздөр катышып атат экенсиздер, иштеп атат ушул жерде. Максималдуу биз дагы силердин шартыңарды жакшыртканга аракет кылып атабыз. Каражаттарды, тиешелүү төлөмдөрдү убагында алсын деп ага аракет кылып атабыз. Бүгүндө мен ойлойм, шаар жери болгондон кийин мурунку айлардыкын албай калган медработник жок болуш керек, Жок кандай? Жок кандай, мурункуларды албай калгандар. Мурункуларды баары төлөнмөйдү, туурабы? Анан угуп жүрөбүз, кээ бир жерлерде силерде шаардандай болбосо керек. Кошумча төлөмдөрдөн чоңдор кысып калып атат деген дагы маселени. Мындай баягы соцсеттерде тияк-бияктагы кабарлар болуп атат да. Эгер андай маселе болсо, коркпой айтыңыздар.
Yok mu? Anda hiç kimden haksız yok anda. Mesele olmuş gerek. Bardıq tölemler o anda geç gerek. Ben geçen kitapta da ayttım. İyul ayının 30. yılga çeyin regionlara kotorup verildi. 30. yılga çeyin kotorup verse 31'i biri ayttı bizde. Aytqa çeyin kolga tiyip жақсы болады deydi. Жоқ дегенде аванс болса дағы, мысалы үшін біреулерге қосымша төлемдер 30 мың, 60 мың атылмаса, ошоның жарым болса дағы, пока табелдік жоқта, сонда төлеп тұрғылады. Ақша түссе, ошентіп та төлеп келіп тұрған. Мына айт мезгілінде елдің қолында ақша болсын. Особенно врачтар. Үйіне бармай істеп жатса, максималды шарттар түсіреді. Июль айында баяғы коронавирусқа қызыл зонаға кіріп, бригадада істеп, мобильный. Ошол коронавирусқа қарсы иштеген медициналық қызматкерлердің қосымша төлемдері көтерілді, білесіздер, уктуңуздар. Июль айында башкачалаштар. Бұрынғы қарағанда башты бір 70-80% көтеріліп қалған. Бұрын 49 мың болса, врач высшей категория. Азыр 72 мың? 72 мың. Ал эми жана иштеген күнүңүзгө жараша болот. Bir gün иштегениңиз бұрын 2300 сом болса, азыр 3000 сом. Обсервацияда жатқан күнүңүздөр 900 сом бойынша каратышы боюнча. Жалпы эсептегенде толук bir айда иштегендики ошол 72 миңге өзүнүн айлыгынан сырткары ала турган баягы кошумча акысы ошончо боло турган болот, высший категория. Анан калганы өзүнүн баягы немеси менен уровень менен ошондой төлөнө берет. Балдар иштеп чыгып баарын киргизген. Биз документке кол коюп даярдап, азыр ошол эсебин чыгарып, кече айтып келдик, Минфинден акчаны которуп берет. Мизрапка, Фомска. Алар силерге 1-2 күн ичинде которуп берет болуш керек. Аракет кылгыла, жок дегенде жанагындай аванс менен которуп берип турган. Анан калганын табелди толтуруп, документтерди толтургандан кийин которуп бересиңер. Берки ооруп калган врачтар, медработниктер 200 миңден бар да азыр, Караңарда да бар ошондор? Бар, бар. Силердикин да августта Кудай буйрса биз карап туруп, анан кээ бир документтерди толтуруш керек ал жерде. Алардын баардыгы Минздрав тарабынан координаторлор айтат, баарын даярдап берсеңиздер, анда төлөп беребиз. Макулбу? Андан эч кантип болбоңуздар. Өкмөт эмне өзүнө обязательство алса, ошонун баарын аткарат. Ага акча бар, эч акчадан маселе жок азырынча. Кудай сактасын, болбосун. Ага кыжалат болбоңуздар. Только убакыт талап кылынып атат. Ошол аппаратта дагы көпчүлүгү ооруп ишке чыкпай, анан кийин кээ бир маселелер ушундай созулуп кетип атат. Бүгүнкү күндө негизги маселе мына элдин өмүрүн сактап калыш болуп атпайбы? Баарды күчтү ошол жака жумшап, төлөмдөрдү төлөө, кээ бир нерсени эсептөө, ошого окшогон маселелер чындап эле кээ бир жерде аксап калып атышы мүмкүн. Ага мен ойлойм, мен түшүнүү менен кабыл алабыз депчи. Ошон үчүн буюрса баардыгы жакшы болот, баарыбыз ынтымактуу болуп, ишке туура мамиле кылып, мындай туура иш кыла турган болсок. Bizde fotoğrafçı hazır gruplar istedagi ejeleribizde etersiz fotoğrafı görдүгөн булардын жанагы деңесинде Жана корпустар боюнча да түшүндүрүп кетесиз, 4 корпус турат бул жерде. Ошол жалпы аянтында мүмкүн. Мына бүгүн бизден Ош шаардык балдардын жугуштуу оорулар стационарында чоң жаңылык болуп атат. Бүгүн мына жаңы корпустун башталып атат, капсуласы салынып атат. 100 койкага эсептелген инфекционно-вакцинированный отделение курулуп атат. Отделение реанимациясы менен бүт ичиндеги жабдыктар менен бүгүнкү күндүн талабына жооп бере турган ушундай корпустар курулуп атат. Азыр курулуп аткан корпус 3 бөлүктөн турат.
2 бөлүгү лечебный корпус, 1 бөлүгүндө жанагы тамак даярдоочу пища блок деп коебуз. Экинчиси баягы прачечный деп коебуз. Бүт немелерин немете турган. Белио, бүт керектүү нерселерди жууп тазалап даярдап бере турган прачечный деп коебуз. Андан кийин жана лечебный корпустардын ичинде лаборатория, аптека, рентген кабинет, УЗИ кабинет, ультразвуковой диагностика деген, жанагы центральный стерилизационный отделение деген, анан кийин архив, утилизация медотходов дегендин баардыгы ошол жаңы бүгүнкү күндүн талабына жооп бере турган эме курулуп, жаңы корпустун ичине кирилип атат. Буга чейин бул биздин ремонт болуп аткан имараттар 59-жылы курулган имараттар экен. Азыр 2 корпус тең капиталдык ремонттон өтүп, ачылууга даярдалып атат. Ал жактагы ремонт болуп аткан 2 корпус 180 койкага эсептелген. Мурда бүт балдардын жанагы жугуштуу оорулардын стационары болуп эсептелсе, эми